Азыр ар бир мугалим өзүнүн берген сабагынан экзамен берсин, мен талап кылам да. Аркы окуу жылдын ичинде ата-энелердин комиссиясы менен министрлик, депутат баарын кошкула, бирок өзгөчө ата-энелер. 6-класстын физикасынын сабагын берип атабы, ошо физикадан экзамен берсин. Жылдын аягында балдар экзамен берип атабы, ошонун экзаменин берсин. Мугалим өзү отуруп алып берсин. Биз акыркы 30 жылда Кудайдан жөө качкандын баарын мугалим кылып алдык да. Жалаң 110го балы жетпей калган балдардын баары эптеп-септеп өтүп, эптеп-септеп мугалим болуп жүрөт да. Биз мындайга жол бере албайбыз. Бүт баарын текшерип чыгыңыздар. Мына химия, биз фундаментальный наукалардын баарын 30% өйдөрөк кылдык, зарплаталардын баарын. Ошолордун билимдерин эми текшерип чыктылар. Жалгыз эле директор менен завучтукун эмес, ошолордун ата-энелерди отургузуп коюп, өздөрү экзамен берсин ошо. 6-чы, 7-чи, 8-чи класста берип атышабы, ошо экзамендердин баарын ошол эле балдарга берип аткан контрольныйларын бергиле. Ушул процессти бир жылдын ичинде жазагыла, бир топ кишилер жумуштан бошоору азыр эле мен көрүп турам. Азыр эле көрүп турам. Бесконечности 8 экен деп көтөрүп коюп, же болбосо карап алып окутуп, балдарды математикага үйрөтүп аткандар көп. Алар андан көрө окутпай эле койсун, баланы уродовый этпей, анда алардын баары кетип, анын ордуна бирок резерв даярдашыңыздар керек.